بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hurmatlı mekendeşler, kadrolu Müslüman bir tuğandar. Barınızlarına jaratkan Allah Ta'ala'nın tınçlığı, salamı, meyirimi, rahimi, cana berekesi olsun. Allah Ta'ala'nın barımızga жақшы күндөрдү, жақшы түндөрдү, жақшы дос кошуналарды насип кылсын. Жаман күндөрдөн, жаман түндөрдөн, жаман дос кошуналардан Аллахым барыбыз сактасын. Жараткан Allah Ta'ala бул ааламда инсанды эң шарапаттуу, эң иззаттуу махлук кылып жараткан. İnsandın бактылуулугу үчүн асмандан китептерди түшүрдү, пайгамбарларды жиберип турду. Akırkı kitap Kur'an-ı Kerim. Kur'an Allah Teala'nın sözü, Allah'ın kalamı. Allah Teala özünün kalosun Kur'an'a jaygaştırgan. Bul mucize, adamdı alsız kıla turgan, aciz kıla turgan, adamdın akılı jetpey turgan, ушундай касиеттүү, коттуу, берекелүү, нурлуу жараткан Allah Teala'nın sözü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an menen sahabalardı ulu darajaga jetkirdi. Эң улуу даража маками ридо, Allah'ın разы болгон макамы, ошол жерге чейин сахабалар жетишти Kur'anга амал кылып. Kur'an менен булар оңолду. Kur'an менен тазаланды. Kur'an менен булар батыр болду. Ишенимдерин оңдошту. Мүнөздөрүн оңдошту, ибадаттарын оңдошту, маминелерин оңдошту, ниеттерин оңдошту, бардыгын Кур'ан менен оңдошту. Жараткан Алла Кур'ан-ы Каримди шифа кылып түшүргөн. Кур'ан-ы Карим бул адамдардын жүрөктөрүнө, руханиятына, бардык аң сезимдерине, көз караштарына, ниеттерине шифа китеп болчу. Kur'an жараткан Allah Ta'ala'nın akırkı kitebi болгондуктан bundan keyin kitep düşpöyt. Bundan keyin bir ayat dağı düşpöyt. Bir süre dağı düşpöyt. Bu Kur'an Peygamberimizin çıkarmacılığı emes. Peygamberimizin sözü emes. Allah Ta'ala Peygamberimiz arkalı bizge berdi. Biro uşunday düşünüp albamız bu Peygamber'in sözüdür. Çok. Bu Allah Teala'nın özünün sözü. Kur'an'da Allah Subhanahu ve Teala Peygamberimizga düşürdü. Kur'an'da da Allah Teala'nın tandaganda en taza jürek insan Peygamberimizin jüregi. En küçtүү jüregi var insan Peygamberimizin jüregi. En rayımdуу, en keng, bardык жагынан layıktуу жүрөк Kur'an'da. Bu Peygamberimizin жүрөк. Başka жүрөк көтөрө алмаган эмес. Жүрөк биякта турсун, Allah айтат, эгерде биз тоого түшүрсөк, тоо талкананып кетмек. Бул кандай жүрөккө түштү бул? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in жүрөгүнө түштү. Peygamberimiz tili менен 23 жыл окуду. 23 жыл сахабаларга суроолоруна жоопторун берди. Аларды, мындайча айтканда, тарбия кылды. Ошон үчүн улуу Кур'ан-ы Карим туугандар, окуу бул биздин ибадатыбыз. Куранды кармаган ибадат, караган ибадат, окуган ибадат, уккан ибадат. Кур'ан-ы Карим амал кылуу үчүн түшкөн. Хасан Басри рахматуллахи алейхи айтат: "Наззалал Кур'ан лия'мала би." Кур'ан-ы Карим amal kılış için çıkın bu. Fattahidu tilavatahu amelen. Demişler Kur'an'da tilavat kılığını amal kılıp alırlar. Kur'an-ı Kerim'de kim tilavat kılıp tursa, okup tursa, al amal kılıp atkan olur. Kur'an adamdı oңдойт. Adamdı жақшылыққа жетелейт. Kur'an-ı Kerim hakikat kitebi. Жараткан Allah Taala эң акыркы китепти Кур'ан кылып койду. Болду.
адамдарга жолдомо берди. Соодагерлерге, дыйканчыларга, саясатчыларга, эркектерге, аялдарга, кыямат күнгө чейин келе турган инсандардын баарына Кур'ан багыт берүүчү, жолдомо берүүчү, туура жолго жетелөөчү. Кур'ан-ы Карим бардык жагынан туугандар. Адам баласы кантип башкарыш керек, кантип баш ийиш керек, эмнени жеш керек, эмнени жебеш керек, бардыгын Кур'ан-ы Карим айтып койду туугандар. Алла Тааланын китебин пайгамбарыбыз 23 жыл чечмелеп берди. 23 жыл түшүндүрүп берди. Кур'ан менен жараткан Алла Тааланы байланыш түзүлөт туугандар. Кур'ан менен. Адам баласы Кур'ан окуса Аллага жакындайт. Алла менен байланыш түзүлөт. Жүрөк агарат, руханият агарат, шайтан качат, аң сезими бардыгы оңолот. Ниети дагы, жүрүш турушу дагы Кур'андын нуру менен нурланат. Болчу. Жүрөгү дагы, жашоосу дагы, кабыры, ахирети нурланат. Бул китабы мубарак, берекелүү китеп. Ким Кур'анды окуп турса, өмүрүнө береке, акылына береке, ырыскысына береке, ден соолугуна береке, бала чакасына береке, бардык ишине береке. Кур'ан окуп эле турса. Өткөнкү сабакта дагы Кур'андын фазилеттери боюнча айтканбыз. Кур'анды үйрөтүүнүн, окугандын, Алла үчүн уккандын соопторун айтканбыз. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Allah Taala öz aytıyor. Biz düşürdük Kur'an'dan. Ma huwa şifa verir. Denige da şifa, ruhaniyatka da şifa. Qoomчулукка da şifa. Bugün biz adamların arasından görüp atkan tekeverlik orusun, buzukuluk orusun, ikijüzdülük orusun, gör albaslık orusun, bardığın gör uyatsızlık, ayırsızlık orularının bardığın darılay turgan şifa kitap uşul. Şifa kitap. Momundarga rahma. Momunlar okusun, Allah'ın rayımına bölünsün. Müslümanlarga Allah Taala özgöçü ve rahmatul lil mu'minin. Kim iman keltirse Kur'an agar rahmat kitabıdır. İmanı var erkeklerge, imanı var ayallarga Kur'an rahmatı. Rayımdılığı var Kur'an'da. Ve dekkir fe inne zikratan fa'l mu'minin. Allah Kur'an'da aytar. Ey Muhammed sen estetip dur. Estetүү imanı var kişilerge sözsüz paydası verir. Paydası tiyet. Kur'an'dan atı zikir estetip durat. Sizlerge bizlerge estetip durat. Buzulup baratkanımızda, sarangdap baratkanımızda, şaytandap baratkanımızda, ayvandap baratkanımızda, karangılap baratkanımızda, tekeverlenip ketotkanımızda, ahireti yüzde unutup baratkanımızda, ölümde unutup baratkanımızda, şükürsüzlük bolup baratkanda Kur'an estetet. Uşuları tarta durgan kitap. Estete durgan. Estetүү çoğun nemat da. Biri ana yerde akçasını unutup alıp ketip atat. Akçanızı unutup aldınız. Çoğun jakşılık kıldınız da. Pasportunu unutup ketip atat. Pasportu. Açıkçını unutup ketip atat. Estetip koygan çoğun nerse. Çoğun jakşılık bu. Kur'an estetet. Kur'an estetip duradi. Adam balası unutacak da. Adam balası unutacak. Allah Taala unutacak kılıp jaratkan. Jaratkan Allah Taala Kur'an'dı estetүүчү kılıp düşürgөн. Abu Hurayra radhiyallahu anhudan rivayet var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Yaji sahibul Kur'an yawmal qiyamah feyaqulu Kur'an." Bu dünyada Kur'an okup жүрген kişi, Kur'an iyesi kıyamet günü barganda Kur'an ağa aytat eken. Ya Rab, hallihi. O jaratkan Allah. Bunu bir darajaga düşür. Buğa bir giyim giygiz. Fa yulbasu hullatul karama. Sıy giyim giygizilnet eken buğa. Summa yakul. Andan keyin Kur'an dağa aytat eken. Ya Rab,
zidhu. Сый кийим кийгизилгенден кийин дагы көбөйт дейт экен. Фаюлбасу тажул карама. Сый тажысы кийгизет экен, корона. Биринчи сый кийими, бейиштин сый урмат кийими, экинчиси бейиштин сый урмат тажысы кийгизилет экен. Кур'ан окуп жүргөн кишиге, Кур'анга амал кылган кишиге. Сумма якул, андан кийин айтат экен: "Я Раб, варда анху." Кур'ан айтат экен: "Я Аллах, ушудан разы болуп кой" дейт экен да. Ушу дүйнөдө Кур'ан окуп келди эле. Бу дүйнөдө Кур'ан окуп турат эле. Түндөсү дагы, күндүзү дагы, бош убактарында Кур'ан окуйт эле бул. Кур'ан айтат экен: "Ушу пендеңден разы бол" дейт экен. Аллага айтат экен: "Ушул пендеңден разы бол" дейт экен. Фаюрда анху, соң андан разы болот экен да, фаюкаллаху, ошого айтылат экен: "Икра варка ва яздаду бикулли аятин хасанатан", раваху Тирмизи. Андан Алла Таалам разы болуп, анан айтат экен: "Эми окуп, дагы жана көтөрүл" дейт экен. Бийик даражаларга көтөрүл. Ва яздаду бикулли аятин хасана, ар бир аятты окуган сайын бунун жакшылыгы көбөйө берет экен. Кул хуаллаху ахад дед. Аллаху самад. Лам ялид ва лам юлад. Ва лам якун лаху куфуан ахад. Аятты окуган сайын бунун жакшылыгы көбөйүп кете берет экен. Өткөнкү сабакта айткан элек, бунун даражасы көтөрүлөт деп. Кур'ан-ы Каримдин канча аятын билсеңиз, ошончо бейиште даражаңыз бийик болот. Сиз канча аят билесиз? Сиз канча аят билесиз? Сиз канча аят билесиз? Мен канча аят билем? Ар бирибиз өзүбүзгө суроо берейин. Мен атам канча аят билем? Мен апам канча аят билем? Мен аялым канча аят билем? Мен баламчы, мен кызым канча аят билем? Ойноно турганбыз. Жашап атабыз, барып жашоо бүтүп калат. Түгөнүп калат жашоо. Bir ayat bir günde jаттасак да бизге пайда. Bir ayatты bir günde жөн эле окусак деле бизге пайда. Жаттасак го Аллаху акбар. Эгер ошол аятка, мазмунуна көңүл бурсак, Алланын чакыруусуна, ошонун мааниси, мазмуну, чечмеленүүсү, тафсирине ой жүргүзө турган болсок, Алла, анда биз каяктан каяка чейин барабыз. Ошон үчүн туугандар, келиңиздер, ар бирибиз күн сайын Кур'ан-ы Каримдин аятын окуйлу. Ошону көбөйтөйлү. Бүгүн мен 5 аят билет экем, өзү 5 аят билем. Болду. Мен 5 аят менен өлүп кетейинби? Жок. Күн сайын 6 аят кылайын, 7 аят кылайын, 8 аят кылайын. Сиз канча аят билесиз? 10 аят билесиз. Маша, мубарак болсун. Ошол 10 аяттын маанисин да билесизби? Демек, аятты билүү жатта. Андан кийин мазмунун да билейин. İhlas suresi 4 ayet. Fatiha suresi 7 ayet. Maşallah. Falak suresini bilesiz. Nas suresi, Falak Nas suresi 11 ayet. Kavsar'da 3 ayet. Жақшы maşallah. Ошол жерде Алла Таалам не деп атат? Çünkü келиңиздер туғандар, Kur'an окуп жүрсөк, мынандай мартабалар күтүп турат. Кандай? Хуллатул карама, тажул карама. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламнын сый урмат тажысы кийгизилинет экен, карап тур. Кийими кийгизилинет экен. Алла Таала разы болот экен. Даражасы бийик көтөрүлүп кете берет экен бейиште. Кимге? Ким Кур'ан окуп амал кылса ошол. Кур'ан окуп амал кылса. Кудай сактасы, Кур'ан окуп да амал кылбай турган болсо, Кур'ан буга каршы болот кыямат. Kur'an hüccetun laka av aleyka rivayette gelir. Kur'an senin paydana. Eğer de amal ele kılsan, Kur'an senin paydana hüccet, delil. Eğer de amal kılmasan, sana karşı delil. Abu Hurayra radıyallahu anh'ın rivayet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytar: La hasada illa fi isnateyn. Göralbastıq болбойт тугандар. Бирок эки нерседе болот экен. Бири-бирибизге көрө албастык кылбайлы. Бири-бирибизге кеңпейилдик кылайлы.
Бирөөнүн иши жүрүшүп атса, ичиңиз күйбөсүн. Ага путташпаңыз. Жамандык каалабаңыз, жамандык кылбаңыз. Ага ичи тардык кылбаңыз. İç kuydu kılbanız. Göralbasık içi tardık kılbanız. Göralbasıkты Araplar hasat deydi. Бұл aram. Şariattagı ökümü, göralbastın ökümü şariatta aram. Bunun kesepeti öte jaman. Göralbastıkı. Şaytan en birinci günöөнү баштаганда Адам атабыз менен Gör albastыкtan başlagan. Gör albastыкtan, şaytan gör albastыкtan kıyılgan. Bardıq perişteler sajda kılıp atat. Allah Taalam ilim berdi. Periştelerdi sajda kıldırdı. Şaytan gör albastыкtan başlagan. Oşun üçün bu şaytandın sıfatı. Gör albastyk şaytandın sıfatı. Kim gör albastyk menen oorusa, al şaytandın dosu. Göralбастыгын дарылабай турган болсо, шайтан менен бирге болот о дүйнөдө. Göralбастыктын жаманынан паана тилегенге Кур'ан-ы Каримде Фалакта, Сүрөтүл Фалакта бизге буйрган. Ва мин шарри хасидин иза хасад. Göralбастыктын жамандыгынан сакта, я Алла деп. Адам эгерде göralбастыгын оңдобосо, дарылабаса, жок кылбаса, ага каршы күрөшпөсө, анда угуп туруңуз. Тапкан сооптордун баары текке кетет. Пайгамбарыбыз айткан саллаллаху алейхи ва саллям. Göralбастык адамдын жакшы иштерди кылып тапкан соопторду устара кыргандай кырат деген чачты. Чашты устара кыргандай göralбастык соопты ошондой кырат экен. Эчтеке калбайт да. Бир риваятта келет, отунду жегендей дейт. Göralбастык соопторду ушундай кырат, ушундай жейт, жок кылат. Отунду жегендей. Отко канча отун сала берсеңиз, жей берет, жок кылат. Кодом ушундай göralбастык соопторду кырып жок кылат экен да. Ошон үчүн тапкан соопторубузду дараттан, чын сүйлөгөндөн, зикирден, намаздан, садака бергенден, Кур'ан-ы Карим окугандан, дуа кылгандан, канча жакшы иштерди кылып атабыз, сооп таап атабыз, мечит салып атабыз, мечитке келип атабыз, илим алып атабыз. Канча жакшы, ушулардан сооп алып атабыз. Ушулардын баары göralбастык менен жок болуп кетпесин да. Göralбастык тугандар, бул Алла Тааланын бөлүштүрүп берүүсүнө каршы чыгуу деген сөз. Ошон үчүн бирөөнүн байлыгына göralбастык кылбайлы. Бирөөнүн бийлигине göralбастык кылбайлы. Бирөөнүн бала чакасына, бирөөнүн өңүнө, бирөөнүн ишине, бирөөнүн да нерселерине göralбастык кылбайлы. Шайтан алып келет. Мага дагы сизге дагы алып келет. Арам ойду göralбастыкты алып келет. Иш керек, Алла берди, ошон үчүн болду. Ал өзүнүкү эмес, Алланыкы. Алла бергенде каршы чыгайынбы? Деп, аузу биллахи минаш шайтанир раджим деп. Алла Кур'анда айтып койгон, биз жашоо тиричиликти бөлүштүрүп беребиз. Ырыскыны бөлүштүрүп беребиз деген. Эми бирөөнүн ырыскысына сиз göralбастык кылбаңыз. Анан көрөк айтыңыз, Алла Таала яна буга дагы берипсин, мага дагы бер деп кое бериңиз. Göralбастык деген сөз мындай да. Ушудагы болгон неемат жок болсун, кетсин дейт да. Ушуда болбосо экен дейт. Ошол неемат менде болобу, болбой мага кызыктырбайт, бирок ушуда болбосун дейт. Ушунун аты göralбастык дейт. Бул арам нерсе тугандар. Пайгамбарыбыз айтат, эки кишиге гана göralbастык, бирок бул жерде алымдарыбыз göralbастыкты гыпта деген суктангандык болот деген да. Суктануу мындай. Сиздеги бар неемат жок болуп эле койсун, бирок менде да болсо экен дейм да. Бул болот. Бул жакшы нерсе.
Суктансаңыз болот. Көрө албастык кылсаңыз болбойт. Суктануу менен көрө албастыктын айырмасы. Көрө албастык ушудагы бар болгон неемат жок болсун деген тилеги. А суктанууда жок болсун деп тилебейт. Менде дагы болсун деп тиленет. Бул уруксат. Өзгөчө жакшы амалдарда суктануу уруксат эле эмес, матлуб, мустахаб, талап кылынган. Наоборот, суктанышыбыз керек да. Суктанышыбыз керек. Керек берди, уруксат эле эмес, керек. Сен эки кишиге да атат. Кайсы? Бирине Алла Таалам Кур'ан берген, түнү күнү менен окуйт да. Ошого суктанышыбыз керек экен. Алла Таалам мага дагы берсе, мен дагы түнү күнү окуйт элем депчи. Мына ушуга ушундай бул уруксат дагы буга керек дагы. Экинчиси, түнү күнү дүйнөсүн Алла Тааланын жолуна сарптайт. Ошондой адамдарга суктанса, уруксат эле эмес, керек экен. Ана Алла Таала мага да ушундай байлык берсе, мен дагы түндөсү, күндүзү Алланын жолуна, Алла Тааланын пенделерине сарптасам гана депчи. Ошого гана уруксат. Башкага уруксат эмес. Абдулла ибн Умар радıyallahu anhumadan rivayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Salasatun la yahuluhumul el-faza'ul akbar." Üç türlü kişi ertege çoğun kaygı bulardı korkutmayt eken kıyamet günü. Kıyamet günü tuğanlar öte çoğun korkunç var da, öte çoğun kaygı var. Bardık adamdı titrete turgan kaygı. Oşondoy şu üç türlü adamdı çoğun kaygı korkuta albaydı. وَلَا يَنَالُهُمُ الْحِسَابِ Cana alarga esep kitep dağı jetpeyt. Hum ala kasibin min misk. Alar bolsa misk degen jiparjıttangan eң jakşı ушундай атыр бар. Ошонун дөңсөсүндө отурушат экен. Hatta yufraga min hisabil halq. Başka mahluklar esep kitebin berip bütkөнгө чейин. Бошогонго чейин. Birincisi qaysı eкен? Rajulun qara'an Qur'an ibtigha wajhillah wa amma bihi qawman wa hum bihi radun. Bir kişi Kur'an okuyt eken Allah'ın razıçılığını izlep. Jana qowmgo imamçılık ötöt eken qowm andan razı eken. Uşu kişiye ertege kıyamat gündün çoğun kaygısı bunu korkuta albayt eken. Qara. Jana buga esep kitep da jetpeyt eken. Bul uşul elder kıynalıp esep kitep berip atsa, misktin дөңсөсүндө oturat eken. Kim Kur'an'dı Allah'ın razıçılığı için okusa, akça için emez. O el uksun, maktasın, ukmuş kıraat, tecvidi, oynana, ne degen bu keremet dep el için emez. Kalız Allah için, dünya için emez. Kalız ahiret için. Okugan kişi. Şunu aytıdat, "Rajulun qara'al Qur'ana ibtigha vajhillah." Allah'ın razıçılığını izlep okugan mınaki kişi. Kur'an oku özünçö çoğun amal. Biro ikincisi andan çoğun amal, Kur'an'da Allah'ın razıçılığını izlep okuydu. Allah'ın razıçılığını gözde okuydu. Allah'ın razıçılığı için okuydu. Bir, toluk bol elek. Ve emme bihi kavmen ve hum bihi radun. Bir kavmga imamçılık kılat, kavm andan razı deyip buna. İmam, misali kavm arkasındaki iktida kılgan adamlar, oşu imamdan razı da. Rivayetlerde gelet, tuğanlar, kaysi kavm imamga razı emes bolsa, bu bolbayla ne olsan oşa ol deyip imamçılık ötüp alsa, anın imamçılığı makruh olur. Makruh olur. Al jakşı emes de. Oşon üçün nagıla imam bolgon bolboyt. Ne olsan oşa ol göröчү. Kalasa men arkamdan oku, bolbosa başka meşke je uyuңdan oku. Men imamмын boldu. Men özüm çeçip koygom, özüm imamмын. A bunday bolboyt ekende. Arkada kavm razı boluş керек экен.
Хотя бы мейлі, қоғамды болуады дегенде көпчілігі разы болуш керек, ал сөзсіз түрде. Азырқында екі ішті қылған болса, қиямат күндің чоң қайғысы баспайды бұға. Қиямат күндің чоң қорқынычы бұның башына түшпейді. Жана есеп кітеп бұға жетпейді. Ла яналухумул хисаб деп қойды. Жана бұл жөнөкөй емес, өте сый урматта мисктің дөңсөсінде отырады екен, дөңсө. Касиби мин миск. Екінші киши. Вадаин яду иля салаватил хамс ибтига вajhillah. 5 вакыт намазға чакырган азанчы. Алланың разычылыгы үчүн азан айткан киши ага дагы кыяматтын чоң кайгысы башына тийбейт экен. Кыяматтын чоң коркунучу буга жетпейт экен. Эсеп китеп буга жетпейт экен. Адамдардын бардыгы эсеп китеп берип отурганда, бул мисктин дөңсөсүндө рахаттанып отурат экен. Ошо экинчиси азанды Алланын разычылыгы үчүн айткан киши экен. 5 вакыт намазга багымдатта келди, саатты карады, убактысы машаалла аз кирелек, күтүп турат, дуа кылып турат, убактысы кирер замат кечиктирбей азан айтты. Пешимге келди, асырга, шам, куптан, ана. Ошого вадаин яду иля салаватил хамс 5 вакыт намазга чакырган азанчы, даватчы, ибтига вajhillah, Алланын разычылыгы үчүн. Үчүнчүсү ва абдун ахсана фима байнаху ва байна раббихи ва фима байнаху ва байна мавалихи. Үчүнчүсү ушундай пенде өзү менен Алланын ортосунда мамилени оңдогон. Мамилесин чырайлуу кылган. Жана өзү менен өзүнүн кожоюнун ортосундагы. Бул кул дейт, ушундай кул өзү менен Алланын ортосунда жана өзү менен кожоюнун ортосундагы мамилени чырайлуу кылган ушу киши дагы, ушундай кишиге дагы кыямат күндүн кайгысы жетпейт экен. Кыямат күндүн коркунучу буга жетпейт экен. Эсеп китеп буга жетпейт экен. Бул жана бул мисктин дөңсөсүндө отурат экен. Мына 3 түрлүү адам туугандар ушулар. Раваху Табарани би иснадин ла ба'са бихи. Башка бир риваятта мындай деген жери дагы бар экен. 3 түрлүү киши кыямат күнү мисктин дөңсөсүндө отурушат. Аларга чоң кайгы жетпейт. Жана алар болсо эч кандай кайгырбайт, адамдар кайгырганда учурда. Рожулун уллиман Кур'ан факама бихи ятлубу вajhallah ва ма индаху. Бир киши Кур'ан ага берилген, жана ал Кур'ан аркылуу Алланын разычылыгын издеген. Жана Алланын алдындагы нерсени издеген. Мына ушу кишиге дагы. Демек, туугандар, мына жердеги биз ушул Кур'ан окусак, Алланын разычылыгы үчүн иман болуп калсак, эл да разы болсун. 5 вакыт намазга чакырайлы Алланын разычылыгы үчүн. Үчүнчүсү, өзүбүз менен Алланын жана өзүбүз менен начальниктин ортосунда мамилени оңдойлу. Биздин башчыбыз бар да. Өзүбүз менен биздин башчыбыз бар. Ким каякта иштесе, жетекчилиги бар. Ошо менен мамиле дагы. Азыркы ол мурдагы заманда кулдун кожоюну болот эди. Аз мисал бир компанияда иштейсиз, бир ишканада иштейсиз, бир кайерде иштесеңиз дагы өзүңүздүн жетекчиңиз менен мамилени оңдоңуз. Мына. Ошо кишиге дагы иншаалла жараткан Алла субханаху ва таала ушундай улуу сыйлыктарды берет. Абу Зар разияллаху анхудан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Иннакум ла таржиуна ила Аллахи би шай'ин афдала мимма хаража минhu." Яни ал-Кур'ан раваху al-Хаким. Силер Алла Таалага кайтпайсыңар ушундай нерсе менен абзелдирээк андан чыккан нерседен да. Мындайча айтканда, Кур'ан. Алла Таалага кайтканыңарда эң улуу, эң абзел нерсе Кур'ан менен гана кайтасыңар. Бул дегени кандай гана амал кылыңыз, ал дагы жакшы. Бирок эң улуу артыгы Кур'ан экен да. Кур'ан менен Аллага кайтайлы. Барыбыз 50 жылдан кийин, 100 жылдан кийин Аллага кайтабыз. Кээ-бирлерибиз мүмкүн 20-30 жылдан кийин, кээ-бирлери Кудай билет дагы андан. Эч ким билбейт качан кайтабыз, но кайтуу анык.
Качан кайтуу белгисиз. Бирок кайтуу анык. Ошо кайтканда адамдар, пайгамбарыбыз айтты. Силер Кур'ан менен кайткыла дейт Алла Таалага. Ушак менен эмес, күнөө менен эмес, бузукулук менен эмес, арам нерсе менен эмес. Не менен кайткыла дейт? Кур'ан менен кайткан бул эң абзел экен. Кур'ан менен Алла Таалага кайтканга Алла Таала барыбызга тоофик берсин. Бул дегени Кур'ан окуп Аллага кайтайлы. Кур'анга маани берип, түшүнүп Аллага кайтайлы. Кур'анга амал кылып атып Алла Таалага кайтайлы. Biz Алла Таалага кайта турган учурубуз, саатыбыз келгенде Кур'ан окуп турган болойлу. Кур'анга амал кылып турган болойлу. Кур'анды жайылтып турган болойлу. Ошондо эң абзел нерсе менен кайткан болобуз. Алла себептен Кур'ан бул Алладан да. Бул Алланыкы да. Бул Алладан чыккан дегени мына. Мимма хаража минху деген. Тирмизидин риваятында келет, Абу Умама радhiyallahu анхудан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ма адиналлаху ли абдин фи шай'ин афдала мин рак'атайн юсаллихима ва иннал бирра ла юдарru ala ra'sil 'abd ma dama fi salatihi wa ma taqarraba al-'ibad ila Allah bi misli ma kharaja min." Pende 2 reket namaz okuganda жараткан Алла Субхана ва Таала ушуга кулак салат экен да. Демек ушуга жүздөнө деген. 2 рекет намаз окуганда Алла Субхана ва Таала пендеге жүздөнөт дейт. Ушу 2 рекет намазын ли'абдин фи шай'ин афзан. 2 рекет намаз окуган андан да абзелирээк нерсе жок, Алла жүздөнө турган. Жана жакшылык пенденин башына коюлуп турат. Мадама фи салатихи, намазда эле болуп турса. Адам демек намаздын ичинде турасыз го, эң бактылуу убактыңыз ошол. Эң берекелүү сиздин убактыңыз ошол. Намаздын ичиндеги турган убакытты эгер акыйкатын ачып койсо, биз мүмкүн намазды баштап салам бербей коюшубуз мүмкүн да. Canınız çıksa çıkıp ketsin, salam vermeyin депчи. Эгерде акыйкатын билсек кана. Атак намаз окуп атканда пайгамбарыбыз айтат, башыңызга жакшылык төгүлүп турат. Не төгүлүп турат? Жакшылык төгүлүп турат башыңызга. Намазды демек шашылып окубаш керек экен. Намазды мүмкүн болушунча шашылбай окуш керек. Албетте имамдар орточо окуш керек. Аркада себеп дегенде оорулуулар бар, muhtaçlar var, şaşılganlar var, karı kartanglar var. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтып койгон, имам окуганда ал орточо окусун, өтө узартып кыйнабасын деген. Жеке-жеке окуганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кандай окуйт эле? Путу шишигенге чейин окуйт эле. Таваррамат кадамаху. Пайгамбарыбыздын буту шишип кетет эле. Жарылып кетет эле. Шого чейин нафилларды, сүннөттөрдү окуйт эле. Бирок демек мына жердеги караңыз маани бересиз. Ва иннал бирра, жакшылык ла юдарру ала рa'sil 'abd ma dama fi salatihi. Пенденин башына төгүлүп, коюлуп тура берет. Ла юдарру деген коюлуп турат. Паспат этпелер. Сыпатсы. Коюлуп, төгүлүп турат. Мадама фи салатихи, намазда эле болсо эле болду. Намазда эле болсо. Кана биз ушу сезим менен намаз окусак, биздин намазыбыз таптакыр башка бизге тарбия бермек да. Ушундай намаз адамды жамандыктан токтотот. Ушундай намаз абийирсиздиктен, уятсыздыктан, кылмыштуулуктан токтотот. Инна салата танха анил фахшай вал мункар. Пайгамбар Алла Таала Кур'анда айтып койгон, шек күмөнсүз намаз тыят адам баласын. Эмнеден? Фахша, абийирсиз иштерден. Мункар, күнөө иштеринин бардыгына. Алла наразы болгон иштерден бар токтото турган намазда күч бар. Бирок качан намазды ушундай жандуу, шандуу кылып окуйлу, намазды ушу сезим менен окуйлу, менин башымдан жакшылык төгүлүп коюлуп атат, пайгамбарыбыз айткан. Андан кийин
وَمَا تَقَرَّبَ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ. Pendeler Allah Taalaga Kur'an menen jakındagандай başka bir de amal menen андай jakınday albayt deyt. Demek oğumuz erkek bolsun, ayal bolsun, Arap, Arabi, Acam ayırması yok. Bay kembagal. Allah'a pendeler Kur'an menen jakındaganday başka bir amal menen андай jakınday albayt. En güçlü jakınday turgan amal Kur'an. Allah Taalaga bizni jaratıcımız. Oşoga jakındayın deseniz, başka jakşı amallar menen jakındasa bolat, bирок Kur'anday jakınday albayсыз. Kur'an menen jakındaganday, bu da skoroсть вообще başkaça. Bul derdegi jakındıktın ruhaniyatı taptakır bölök. Oşon üçün gelingizler. 80'ge çıksak dağı Kur'an'da alif, ba, ta dep үйрөнөйлү. Timol hazır alhamdulillah göz jaş. Allah Taalam egemendүүлүk mınake belegin berdi bizge. Din erkindik belegin berdi bizge. Bularga şükür kılıp, bugün Kur'anlar var. Uçurlarda bir ayılda bir Kur'an yok. Başka ayıldın Kur'an'ı alıp keletiler dağı, Kuday kılıp, oşo Kur'an'a başın tiygizip, okup, suusundan berip, Kuday ötkörüp esle var mı? Jaşlar bilmeye kaldı o. Şunday öğretildi. Kur'an'larda görüstönge gömeteli. Kimdin үйүнөн Kur'an'ın bir baragı çıkıp kalsa, kamalıp ketedi. Dağı çoğurak kitaplar çıkıp kalsa atılıp ketedi. Kanday degen uçurlar olgan. Allah Taala mazı bizge elhamdülillah meçitin içindeki Kur'anlar kana emi okuy turgan adamlar. Ya okusak özümüzün baktığımızga, özümüzün kelечегибизге. Kançalık okusak, oşonçalık bizden nur jaylar. Başkalarga da inşallah faydalı bolobuz. Okuyubuzбу inşallah? Kur'an okuyubuz inşallah. Barыбыз okuyup. Barыбыз şu oturgan, barыбыз kichine çoğun barыбыз okuyup. İnşallah vaqt bölüңüz, suranıç. Allah üçün vaqt bölüңüz. Жарым saat vaqt bölüңüz. Ayanbaňız. Mınake internetke girip atasız. 3 saat, 4 saat oturup atasız. Özüňizge kichine mına surap beriň. Falança dep atыңızды aytın. Erkek bol depçi mınday. Aç Kur'an'da depti. Gelir geçkeli internet aça örбөй, aç Kur'an. Anan ki ülgürösün başka kadınlar. Bирок açaylı bir 15 minut açaylı, 20 minut açaylı Kur'an'da. Men bilbeyim dedi. Problema yok. Okugan niyet barı? Oşo ele gerek bizge. Niyetiniz ele gerek. Allah Taalaga sizde niyetiniz jagat. Niyet kıldığınız sırası sowap alasız. Эми ошону үйрөнгөнгө эң биринчи алифбесинен баштаганыңызда 10дон 700ге чейин сооп ала баштайсыз. 10дон 700ге чейин. Канчалык кыйналып окусаңыз, ошончолук көп сооп аласыз. Канчалык кыйналып окусаң, сооп ошого жараша. Кыйналбай окуган, тез окугандарга, тез түшүнүп алганга, аларга орточо сооп. Кыйналып окугандарга, аларга көп сооп. Anas radhiyallahu anhu rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "İnne lillahi ahlina minan nas." Qalu: "Man hum ya Rasulullah?" Qala: "Ahlul Kur'an, hum ahlullah ve khassatuhu." Oho, ravahu Nasa'i ve İbn Majah bi isnadin sahih. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: Allah'a taandık adamlardan elder var. Allah'a taandık. Adamların arasından şunday bir elleri var. Allah'nıkı deydi de Allah'a taandık. Özgöçö de. Sahabalar soraştı. Ya Resulallah, Allah kim dediler? Kur'an eğleri dedi. Kur'an eğleri Allah'ın elleri. Allah'ın özgöçöleri değil. Bunlar jönökey adamlar emas. Bunlar tandalganlar. Oşunça 8 milyar adamdan tandalganlar. Kur'an eğleri Allah'ın özgöçöleri. Allah Teala'ga taandık. Bardık adamlar Allah'a taandık. Bu özgöçö pendeleri. Allah yerleri. Hum ahlullah dep koyar. Ahlul Kur'an hum ahlullah. Kur'an eğleri Allah'ın elleri dep aytılınıp kalgan. Qaraç. Bu şarafat üçün aytılgan da. Misali Ka'banı Allah'ın үйü dep koyat.
Allah'ın үйü mындай жок, анын ичинде Алла жок мындай айткандай. Шарапат үчүн. Даватты, илимди, жихадты Алланын жолу деп коет. Шарапат үчүн. Алланын мына жолу бул башка жол, башканыкы шайтандын жолу. Жок андай эмес. Жол деп шарапат үчүн айтылат. Ошондой эле булар Алланын элдери дегени шарапат үчүн айтылат. Kur'an okugan yerde Allah Teala'nın tarafından sakina, rahimdүүлük, meyrimdүүлük jayt. Perişteler düşet turganlar. Allah'ın rahmatı cevap turat. Kur'an okulup turgan yerlerde turganlar, a yerde bale bereketler girбейт, şeytan jamanlıklar gire albayt a yerге. Göz tiyүү, kara dua, sıyqır, pıyqır degenden bardı kaçat. Şeytan kaçkandan keyin şeytanды erişigenlerдің бары kaçat. Şeytanның dostları bardığı kaçat. Abu Said Hudri razıyallahu anh'da rivayet var. Usayd ibn Huzayr деген sahaba болған. Ушул bir жолу атканасында отурса, аты турат. Аты bir малда үркөт. Бул Кур'ан окуп аткан болот да. Кур'ан окуса эле аты үркө баштайт. Кур'ан окубай калса, аты үркпөй турат. Жакшы эле болуп калды окшойт деп. Кайра окуса, кайра үркөт да. Үрккөндү түшүнөбүз, Андан кийин кайра унчукпай калат. Унчукпаса унчукпайт, бул жакта тынчып калат. Анан окуса эле кайра үркөт. Анан бул да коркот. Окуй берсем, ат үркүп, жанында баласы жаткан экен, Яхья деген. Ошону тебелеп койбосу деп коркот дагы. Окубай коет. Андай кылып. Анан кийин таң эртең, мындай дагы бар. Корктум дейт, Яхья деген баласын тебелеп койбо деп. Мындай кылып туруп сыртка чыгып караса эле, асманда булуттар чырак менен толо экен да. Чырак бар го? Булуттар чырак менен толо экен булар. Карап эле мынтип көтөрүлүп кетип дейт булуттардын эмесинде. Таң атканда пайгамбарыбызга бардым да айттым: "Я Расулалла, кечеги түнү түндөсү Кур'ан окуп атсам, марбат деп коет. Мербат бул ошол төөнүн сарайы, койлордун сарайын айтып коет. Ошол жерде Кур'ан окуп атсам, атым үрктү, ушундай болду." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: деди. Усайд ибн Хузайр, окуй бербей белең деди да. Сен эгерде таң атчакты окуй бергениңде, периштелер кетпейт эле дагы, адамдар көрүп калат эле периштелерди дейт таң атканда. Ада саңа эле эмес, ошо периштелердин нурлары экен, баягы булуттагы чырактар жакын келип калган периштелердин нурлары экен, ошо чырактай көрүнгөн. Дагы түндөсү болуп атат. Эгерде сен таң атчакты окуганыңда, адамдар да ошону көрүп калмак экен. Окуй бергениңде. Бул айтты да, баламды атын тебелеп коюу деп коркуп кеттим деп атпайбы. Пайгамбарыбыз мындай деп айтты: "Факала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, тилкал малаика" деди. Сен Кур'ан окуп атканда, ошо атың үркүп атканда түшкөн ал периштелер болчу деди. Тастамиу лака, сенин Кур'ан окуганыңа кулак салып турушкан буларчы. Валау караата, эгерде окуй бергениңде, ла асбахат ярахан нас, адамдар аны көрүп таң аттырмак дейт. Карачы. Ошо периштелерди көрүп таң аттырмак дейт адамдар. Ма тастатиру минхум, адамдардан алар жашырына алмак эмес дейт. Көрүнбөй жашырынып калмак эмес. Ачык көрүнөт эле, адамдар көрүп калат эле дейт. Демек Кур'ан окуган жерде береке жайып тургандар, периштелер түшүп атат, шайтандар качып атат. Ошон үчүн үйдүн ичинде Кур'ан окуп, периштелердин чөйрөсүн тургузайлы. Шайтандарды качырайлы. Музыка даңгыр дуңгур койсоң, тургандар угуп ал, шайтан айт ал үйдө. Ал үйдө береке болбойт, руханият болбойт. Жүрөктө тургандар мейир болбойт. Ал үйдө ибадат болбой калат. Ал үйдө ибадат кылганга кубат болбой калат. Ошон үчүн үйдө музыка, даңгыр дуңгурду токтотуп, Кур'анды жаңыртайлы. Аз болсо да үндү чыгарып окуңуз кичине. Ауду биллахи минаш шайтанир ражим. Катуу. Көчөдө кыйкырганды билебиз, ана Кур'ан окуганда эле мынтип жүрөйбү. Жок. Кур'анды катуу окуш. Өзгөчө машалла. Үйдө окуп атасыз, эч ким эмес машалла. Үйдө окуйбузбу? Үйдө иншалла периште менен толтурабызбы?
İnşallah, inşallah. Bir rivayette Peygamber aytkan, tilka sakina tanazzalat lil Kur'an. Kur'an için düşkön Allah Teala'nın tarafından özgöçe rayımdılık degen. Şu düşüp cevap atkanı için. Başka bir rivayette tilkel melaike nazalat li qiraatil Kur'an ama inneke law madayta la ra'aytal acayib. Bunday dep de aytkan jeri var ekan rivayette. Bu perişteler Kur'an'ın kıraatı için düşkön. Ey kap sen egerde okuy bergeninde acayiplerdi göretelen deydi. Nelerdi göretin deydi? Taң kala turgan dagı uşuna keremetlerdi göretelen. Sen toktobay taң atışaktı Kur'an okuy bergeninde deydi. Karaçı. Abu Hurayra radhiyallahu anhu'dan rivayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Majtama kavmun fi beytin min buyutillahi Teala yatluna kitaballahi ve yetadarasunahu beynahum illa nazalat aleyhimus sakina ve gashiyatuhumur rahma ve hafathumul malaike ve zekerahumullahu fi man indehu." Ravahu Muslim. Tuğanlar jeke da okuydu. Toptolup cemaat menen de Kur'an okuydu. Mınal jerdeki hadiste bir kavm Allah Teala'nın üylerinde bir üyde toptolup okuşsa deydi. Majtama kavm, misali 5 öz, 10 öz, 20-30 öz bir üyge toptolsa, söz oşol jerde bir anekdot aytıp otura berbey, je bolbosa dagı biröөнү ayıptap, özüzdü maktap, je bolsa soda, dünyada gerekçe söyleşe berbey, tokto. Meyli. Soda satık adal olsa jakşı, jaman emes. Bирок токтоп турайык. Сен Кур'андын аяттарында окуп койбойлубу депчи. Кеңиздер ушул отурушубузду, жыйналышыбызды бир нурлайлы деп, арабызда бир Кур'ан жакшы окуган болсо окусун, андан кийин биз дагы окуп коелу. Эгерде баарыбыз бир тегерети Фатиха окуп койсо, ушуну ятадарасуна деп коет. Бири-бирине дарс кылса, бири-бирине окуп берсе. Булар эмне иш кылат? Bir Allah Teala'nın üylerinde bir üyde topluluşup yatluna kitaballah. Allah'ın kitabı Kur'an'da okuşat. Ve yetadarasunahu baynahum. Öz ara ders kılışat. Ders kılıp degen savak kılışat. Fatiha suresinin Elhamdülillahi Rabbil Alamin manisi ne? Bu aytıp beret biri-birine. Mınandayken dep arasında bilgen biri olsa Kur'an'da savak kılışat. Tak. Uşunday kıla turgan bolsa bularga sakina jayıp rayımdуулuk kurçap alat, perişteler bunu kaptayt. Allah alardı özünün aldığındagı periştelerin aldığında eski alat deydi. Uşunday kıla turgan bolsa beypildik, sakina degendi alımlar öte köp tafsirler bergen. Jaratkan Allah Teala'nın tarafından özgöçe bir rahmat aytat degen. Bir beypildik, jürökö dagı ruhaniyatka da düşöt eken. Beypildik. İkincisi Allah'a Allah Teala'nın rayımdılığı cahit perişteler kurçap alat deydi. Jana Allah Teala oşol adamdardı özünün aldığındagı periştelerin aldığında esteydi. Biz Allah Teala'nın kitabını okup Allah'ını estep atsak, jaratkan Allah Teala bizden jakşı kavm periştelerin aldığında bizden atыбызды atap turat eken. Bizden atыбызды Allah Subhanahu wa Taala estep turat eken. Rivayatlerde gelir, tafsirlerde aytılınat. Oşolordu egerde orup kalsa perişteler ziyaret kılat deydi oşunday adamlardı. Makul bu. Alardın dualarına perişteler amin dep koştop turat deydi. Alar sezişpeyt, bирок алар менен учурашып кетишет дейт. Perişteler çöp atpayбы? Mына жердеги perişteler çöp atады. Wa haffathun malaika. Түшүп эле койбостон алардын баардыгын haffa деп мындай курчагандай экен. Тегеректеп курчап алат экен perişteler. Ушул жердеги анан кийин алхамдулилlah мынакей tafsirlerinde şartlarında келет. Perişteler алардын дуаларына амин деп коштоп kabul olsun deyip pata kılıp turат. Orup kalsa alardı ziyaret kılıp turат. Alardın işlerini kömökleşip işlerin ilgeri kılıp turat deyip buna. Cana alardı men musafaha alarım uçuraşıp edip alar sezbese de.
Ошон үчүн бул эмне кылышыбыз керек ушундай болуш үчүн? Алланын китебин окушубуз керек. Кеп мына. Мечитте окуйсузбу, намазканада окуйсузбу, офисиңизде окуйсузбу, же үйүңүздө окуйсузбу, айырмасы жок туугандар. Кайерде болбосун, эгерде мусулман бир 5-6 топтолуп калса, ушунда иншалла бир Кур'ан окуп калат. Тартынбай туруп, мейли башка сөздү, тамак ашты кийин кылабыз, жок, бир кичине бир Кур'ан окуйлу деп. Биринчи мен окуп берейин, мейли деп. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ким кайсы сүрөнү билсе? Вал аср. Иннал инсана лафи хуср. Иллаллазина аману ва амилус-салихат. وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ. Ант заманга, доорга, асыр намаздан кийинки убакытка адам баласынын баары шек күмөнсүз зыян тартууда, кыйроого учуроодо 4 түрдөн башка. Ким бирок ыйман келтирип, жакшы амалдарды кылып, акыйкатка бири-бирин чакырып, сабырдуулукка бири-бирин чакырса, ушулар кыйроого учурабайт, ушулар зыян тартууга учурабайт. Алланын айы. Бирибизге машалла окуп, маса ихласты билет экенбиз. Кул хуаллаху ахад. Айт, Алла ахад, жалгыз. Алла Таала жалгыз. Алла субханаху ва таала шерigi жок. Жалгыз. Кыскасы айтканда, мынандай сабактарды кылып турсак, иншаалла Алланын бейпилдиги жайт экен, периштелери түшөт экен, Алла бизди эстейт экен, жана башка бардык жакшылыктарын да буйрат экен да. Ан Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху. Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху риваят бар, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман кара харфан мин китабилlah, фалаху бихи хасанатун, вал хасанату би ашри амсалиха. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف." رواه الترمذي. Kim Allah'ın kitabından bir tamga okusa, bir tamga, bir söz, bir ayat, bir sure, bir para, aytken yok. Bir tamga okusa deyip Peygamberimiz. Tamga. Bir tamga okusa Allah Teala'nın kitabından bir tamga okusanız, ağa bir jakşılık verilet, 10 savapka barabar. Bir tamgaga 10 savap verilet. Peygamber duşunu misal keltirip aytат. Alif lam mim degendi men bir tamga dep aytpayм дейт. Alif bir tamga, lam bir tamga, mim bir tamga. Alif lam mim деп башталат да. Заликал китабу ла райба фи. Бакара сүрөсү мисал. Ушул алиф лам мим бул bir tamga, 3 tamga эме, бул 3 экен да, 1 эмес да. Пайгамбарыбыз айтканы айтылат. Не дейт? Бирок алифун харф, алиф өзүнчө тамга, лам өзүнчө тамга, мим өзүнчө тамга. Демек буга 30 савап берилет экен. Канча савап? 30 савап берилет экен туган. Эгерде сиз Кур'андан алиф лам мим деп койсоңуз эле бүттү. 30 савап сизде бар. Мына. Риваяттарда келет тугандар. Бул Кур'ани Каримдин bir тамгасына берилген 10 савап бар го. Ал даратсыз намаздын сыртында окуганга. Эгерде намаздын ичинде окусаңыз туруп, анда ар бир тамганга 100 савап деген. Отуруп окусаңыз 50 савап деген. Намаздын сыртында окусаңыз дарат менен 20 савап, даратсыз окусаңыз 10 савап деген. Караңыз канча деген бул. Намаздын ичинде окуганга, туруп окуганга өзүнчө савап. Нафил намаздарды отуруп окусаңыз болот, ага өзүнчө савап. Кур'ани Каримди даратсыз деле окусаңыз болот. Кармасаңыз болбойт Кур'анды, даратсыз кармаса болбойт. Бирок окуса болот да. Дарат менен окусаңыз 2 эсе савап алат экенсиз да. Ошон үчүн Кур'андын адебинде Кур'анды дарат менен окуш керек. Жакшылап паста щетка же мисвак колдонуп, мүмкүн болсо жакшы атыр сээп, таза кийим менен, машина оңдогон кийим менен келип алып окусаң, адепсиз болуп калат.
ошо машина оңдогон кийим менен барып той-пойго кирип кете бересиңби же жокпу? Жок. Бул Алланын алдында машаалла адеби менен иншалла. Куран таза, кийим дагы, денебиз дагы, отурган жерибиз дагы таза болсун да. Ошон үчүн айтылмады. Баняларда Куран окуган болбойт. Туалеттерде Куран окуганга болбойт. Мусурлардын үстүндө арасында отуруп алып Куран окуган болбойт. Таза жерде окуш керек Куран. İnşallah mına Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın kelamı tuğanlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınanday dep aytıp koydu. Bir hadiste Peygamberimiz aytat: "İnna hadal Kur'an ma'dubatullah faqbalu ma'dubatahu." Bu Kur'an-ı Kerim jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala'nın banket. Zal banket kılat ko. Allah Teala'nın banketin, sый urmatın dastorkon kabul kılga deydi mana. Kur'an uşunda eкен de, Kur'an okusanız, manake, oşondan siz ruhani azık alasız. Denebis, mana suni içip atat, tamaktı jep atat, rahatlanıp atat, azıklanıp atat. Ruhtun azıgı Kur'an-ı Kerim. Rahatlanat. Anı kabul kılga deydi. Mastata'atım küçüngörün jetişince. İnne hadal Kur'an hablullah. Bu Kur'an Allah'ın arkanı deydi. Kim arkandı? Kur'an Allah'ın arkanı. Kur'an'da bekem karmasa Allah'a jetet деген söz. Arkanda karma para verseniz uçuna çıkası da ver. Velillahil meselul a'la. Allah Teala'ga ulu misaldar taandı. Allah'ın arkanı degen. Kur'an Allah'ın bekem arkanı. Üzülbey turgan arkan. Karmagandı kutkara turgan arkan. Karmagandı kutkara turgan arkan. Allah menen baylanıştıra turgan arkan. Allah'a jetkire turgan arkan. Kur'an'da da Allah Teala وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Allah Teala aytты, жана силер барыңар биригип Allah'ın arkanın bekem karmağına bölünüp jarılbagılar. وَاعْتَسِمُوا bekem karmağına bihablillahi cemi'an Allah'ın arkanın barыңар birigip bekem karmağına وَلَا تَفَرَّقُوا улуттарга, урууларга, партиялаш жана башка нерсе, ар кандай нерселерге, группа, топторго, жамааттарга бөлүнбөгүлө. Демек, ушул жерде Аллахтын арканы дегени Аллахтын китеби Кур'ан. Көбүнчө муфассириндер Кур'ан деп берген, кээ-бирлери ислам деп берген, жана башка. Демек, Аллах Тааланын арканы китеп Кур'ан. Ва нурул мубин ва шифаун нафи. Allah'ın kitabı bu Kur'an açık aykın nur. Allah'ın arkanı cana payda berүүчү şifadan. Qarаңыз. Jönököy de şifa emes bu. Sözsüz paydası var bu Kur'an'da. Gözdögü aram qaragan gözlerge Kur'an şifa. Aram ukkan kulaklarga Kur'an şifa. Aram süylögen tillerge Kur'an şifa. Aram jegen alkımlarga Kur'an şifa. Aram oylogon meylерге Kur'an şifa. Aram baskan putlarga Kur'an şifa. Aram karmagan kollarga Kur'an şifa. Aram yaşagan denege Kur'an şifa. Tuğandar aramga malınıp kalganga kutkara turgan Kur'an şifa. Kur'an-ı Kerim şifa. Şifaun linnas. Bütkül adam zatka şifa. İsmatun liman temassaka bihi. Kur'an'da kim bekem karmasa oşonu saktayt Kur'an. Dünyadan arganda kırsıktan, baktısızlıktan, jaman ölümden, melibe, Kur'an-ı Kerim anı saktayt. Kabırına zavunan saktayt. Kabırının kıyınçılığından saktayt. Karangılığından saktayt. Korkunuşluğundan saktayt. Kıyamet günü şermendeçiliğinden saktayt. Esep kitepten oğurduğundan saktayt. Sırat köprüden jığılıp kalgandan saktayt. Kur'an tübölütü dozoktan saktayt. İsmatun liman tamassaka bihi kim Kur'an'ı bekemele karmasa
ага сактайт Кур'ан Карим. Буда исмат бар Кур'анда. Аллахтын сөзү жөнөкөй сөз эмес бул. وَنَجَاتٌ لِمَنِ اتَّبَعَهُ لَا يَزِيغُ فَيَسْتَعْتَبُ وَلَا يُعْوَجُ فَيُقَوَّمُ وَلَا تَنْتَقِضِ عَجَائِبُهُ. Kim Kur'an'ın arkasına amal kılıyor öyle erçisi anı kutkarat deyip de Kur'an'cı. Erçisi öyle anı kutkarat Allah Teala. Kur'an-ı Kerim anı kutkarat. Adam la yazık gıyşivaydı hiç kaça. Kur'an-ı Kerim kim Kur'an menen söylese çın söyleydi. Kur'an menen çetse adiletli çeçet. Kur'an menen çeçim çıkargan adiletli çeçim. Kur'an menen söylegen çın söylegen. Kur'an'a çakırgan sıratın müstakimga çakırgan Kur'an va Kur'an'a erçigen hiç kaçan gıyşivaydı. Hiç kaçan adaşpaydı. Hiç kaçan cemege kalmaydı. Bu tüz Kur'an-ı Kerim. Bunun acayipleri tügenbeydi. Acayip degeni keremetleri. Tügenbeydi, Kur'an'ın keremeti tügenbeydi. Adamlar tügenip gidet, Kur'an'ın keremeti tügenbeydi. 8 milyar, 80 milyar bolup ketsin. Adam tügenek. Biro Kur'an'ın keremeti tügenbeydi. La tamtaqın. Acayip bu. Acayipleri, keremetleri, açılışları, canlı vay. Ne degen ilimleri tügenbeydi Kur'an'dan ilmi. Adamdın akıllı toktaydı. Adam öz balası toktaydı. Kur'an'daki toktaydı. Ve la tahlaqu min kasratir radd. Çarçabayt adam. Kur'an'dı kançalık köp kaytalasa oşonçoluk kuvattanat, nabarot küçüyt, zaryattalat. Kur'an okugan sayın. Даже bir ayatты 1000 жолу кайталаңызгын чарчабайсың. Bir сөздү 1000 жолу кайталасаң айнып каласың. Алдыңа 5 жолу кайтып токтот де, болду деп, көтөрө албайт буяга дейсиң да. 5 жолу кайталасачы. Азыр 2-3 жолу кайталаганда уже психовать ете баштадык го. Азыр мээлер ошо жука болуп калды. Айттым го, 3 эле айткан болбосочу. Kur'an'da 300 jol aytsan al. Ruhaniyat küçöygön. 1000 jol kaytalasan. Bu ne için? Allah'ın kelamı toğandar. Allah'ın sözü. Oşun için uşunday tasiri var. Alımlar aytışkan Kur'an'dı көп okup жүрген adam bul alcıbayt degen. Hiç kaçan alcıbayt. Akıllan tayıbayt bu. Mınандай keremet. Эгерде акылыбыз ордубузда калсын, ушу жакшынакай акыл менен дүйнөдөн кетип калайлы десек, анда Кур'ан көп окуйт. Алла баарыбызга ихлас берсин. Баарыбызга товфик берсин туган. Бул улуу аалымдарыбыздан тажрыйбасынан айтылып келген сөздөр. Жөнөкөй сөз эмес. Баарыбыз алсызбыз. Эң алсыздарагы менмин. Бирок иншалла биз аракет кылайлы ошо. Шайтан буга эме кылбайт да. Зикир кыла берсең, жөн эле туруп турсаң, кийин баштайсың, ар кандай кылып эле Кур'ан окута койбойт да. Кур'ан окута койбойт. Башка китепти окутканга шайтан азгырат. Башка диний китептер деле бар, хадисти эле окуп турсаң, фикти эле окуй бер, эмне кыласың эми? Ушу Кур'ан эле өзөң туруп турат эми? Жетесиң эми деп эле Кур'андан о шайтан Кур'анга жакын. Эмне үчүн? Кур'ан окуган адамга шайтан Шайтан талкаланат да, жакындай албайт. Ихлас бир эле сизден бизден бир эле нерсе керек, ихлас. Кур'андагы нур өзүнүн ордунда. Аллаху акбар. Устаздарыбыздын бир сөзү эсиме келип кетти. Адам баласы туура чечимди кабыл алыш үчүн 2 жарыкка муктаж. Биринчиси көздүн жарыгы, экинчи күндүн жарыгы. Эгерде көздүн жарыгы болбосо, күн чыгып турса деле, бул туура чечим кабыл ала албайт. Басып баратып, аңга кирип кетиши мүмкүн. Жылан деп, то есть аркан деп жыланды тээп алышы мүмкүн. Ал кирпич менен алтындын слиткасын ажырата албайт ал. Себеп дегенде,
көздүн жарыгы жок ада. Күндүн жарыгы бар. Şu күндүн жарыгынан дагы пайдаланыш үчүн туура чечим. Мына жака барса ана машина сүзүп кетет. Мына жакта арыстан келет ата, о жылан келет ата. Түшүнүктүбү? Ошого туура чечимге көздүн дагы нуру керек. Эки нур керек. Сырткы нур, ички нур. Ошо. Кудум ушундай туура ахиреттин чечимин алыш үчүн эки нур керек. Бир ички жүрөктүн нуру, бир Кур'андын нуру дейт. Кур'андын нуру бар. Мынал жака имандын нуру келбесе, сен пайдалана албайсың. Ахирет тууралуу сен туура чечим чыгара албайсың дейт. Bir окуя болгон деп айтат эле, биздин айылда дейт эле. Устазыбыз Маулана Назуррахман дамат баракатуху 105ке чыгып калды. Алла өмүрүнө береке берсин. Ошо кишиден мына уккан сөзүм айтат эле, биздин айылда ушу бирөө кечинде кетип аткан экен да. Кечинде күндүн нуру жок да. Көздүн нуру бар. Мындай караса мындай bir çoğ arkanга okşoş жаткан экен. Бул аркан окшойт деп тепкенде жылан экен да. Путуна оролуп туруп чаккан экен, ошо бойдон жан берген экен. Ушундай окуя болгон. Бу чечими аркан деп эмне үчүн тепти? Көздүн нуру бар, бирок күндүн нуру жок. Эгерде күндүзү болгондо, бул жылан деп бул жактан качып өтмөкчү болсо таш менен өлтүрмөк. Эки нурдун бирөөсү жок болуп калса, адамдын чечими туура чыкпай калат. Түшүндүрө алдымбы? Кээде көздүн нуру бар, күндүн нуру жок. Кээде күндүн нуру бар, көздүн нуру жок. Туура чечимге эки нур керек. Кудум ушундай, булго бу дүйнөнүн материалдыкты, руханияттын чечими үчүн эки нур керек. Кур'андын нуру, жүрөктүн нуру. Жүрөктүн нуру, имандын нуру булчу. Эгерде имандын нуру жүрөктө болбосо, Кур'андын нуру бар. Кур'андын нуру дайыма бар. Bundan kim faydalanat? Kimdin жүрөгүндө нур болсо, ошол пайдаланат. Кур'андан ошо пайдаланат. Ошон үчүн туугандар, имандын нуру көбөйөт дагы, азаят дагы. Жакшы амалдарды кылсак, иманыбыздын нуру көбөйөт. Эгерде Кудай сактасын, адам күнөөлөрдү кылса, имандын нуру азаят. Мусулман адамды айтып атам. Барып, лампочкаларды көрдүңүз беле? Слаби болуп калат. Пайдасы деле жок, ал менен эчтеке көрө албай деле каласың да. Ал мындай жаркыраган карачы кандай күчтүү нур. Любойун көрүп атабыз. Ана жерде акча түшүп калса да көрөсүң. Көрөсүң, көрбөйсүңбү? Баарын көрүп турасың. А эгерде ушул зор кол калган болсочу, ана жерде акчаны деле көрбөйсүң. Эчтекени көрө албайсың. Кудум ошондой имандын нуру дагы турганда, жакшы амалды кылсак, мынандай жаркырап, дүнүйөнү дагы, кабырды дагы, ахиретте дагы жакшы амалдын аркасынан пайда көзгө көрүнөт, жаман амалдын аркасынан жаза көзгө көрүнө баштайт. Ошон туугандар, иншалла, имандын нурун көбөйткөнгө аракет кылайлы. Кантип көбөйөт экен? Зикир менен көбөйөт. Кур'ан менен көбөйөт, намаз менен көбөйөт, дават менен көбөйөт, күнөөлөрдөн сактануу менен көбөйөт, ихлас менен көбөйөт, жакшы кулк мүнөз менен көбөйөт туугандар. Имандын нуру жакшы амалдар менен көбөйөт. Жалган сүйлөгөн менен, текеберлик менен, даратсыз, гусулсуз жүрө берген менен, намаз окубаган менен, Кур'ан ачпаган, Алланы эстебеген, күнөө о жүрөк капкараңгы болуп кете берет. Аллахым баарыбызды сактасын. Амин. Вакыт болуп калдыбы? Алла тоокур. Кезекти суроолорго берели. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Биздин жумуш сидикан менен көп иштейбиз. Кээде намаз окуп бүткөндөн кийин карасам тырмактардын астынан жабышып калган болот. Көрүнбөйт, намазды кайра окуш керек болобу? Аны кетириш керек. Кайсы нерсе сууну өткөзбөсө, клейлердин түрлөрү, макулбу? Же болбосо мына камыр журганда жармашып калган, азыр айтып атасыз мына силикан берүү. Булар туугандар, ушулар менен иштегендер, краскалар менен карап коюңуз. Колду жууганда ар бир жери фарыз да. Ошол жерге жууп калса, ал кетириш керек.
кичине керосин менен кетиресизби, башка нерсеси менен кетиресизби? Ага чейин ушундай болуп калса, анда колгап кийип алып иштеңиз. Кыскасы айтканда, кетириш керек болот килейлерди. Карыздарым бар, берип жатам, бирок ай сайын кары балдарга да тамак ашына азыраак акча котором. Кабыл болобу берген садака? Албетте, иншалла. Бирок аракет кылыңыз карыздарга бергенге. Бул кары балдарга бергениңиз сиздин мойнуңузда албетте милдет эмес, бирок карызды берүү сиздин мойнуңузда милдет. Ушуну унутпаңыз. Балалуу боло албай жүргөндөргө кеңешиңиз болсо айтып койсоңуз, кандай амал ибадаттар кылса болот? Эми перзент туугандар ол адам жасабайт аны. Бул адам жасай турган нерсе эмес бул. Яхабу лима яшау дукура, яхабу лима яшау ната дейт. Алла Кур'анда айтып койгон, кимге кааласа уулдарды берет экен, кимге кааласа кыздарды берет экен, кимге кааласа аралаштырып, кимге кааласа эчтекени бербей эле коет экен. Бирок эч бир перзент бербей койсо, бул бактысыздыктын белгиси эмес. Билип алыңыз. Перзент бербей койсо, Алла Таала, мисалы, уулду болбой калды, кызды болбой калды, бул бактысыздыктын же Алла ага нааразы болгондун белгиси эмес. Бул Алла Тааланын тарабынан сыноо. Биз пендебиз, биз туугандар себептерди тандайбыз. Аллага ишти тапшырабыз, эки ишти кылабыз. Себептерди тандайбыз, ден соолугубузду каратабыз, аялыбыздын ден соолугун каратабыз, дары-дармектерди жейбиз, дем салдыртабыз. Бул фауқал асбаб да, бул аспаптан жогорку нерсе, бул перзент Алладан башка эч ким бербейт. Жана Алла Таалага ишибизди тапшырып, Алладан сурайбыз. Роббана хаблана мин азважина ва зурриятина куррата а'юн вадж'ална лилмуттақина имама. Бир дуа. Робби хабли мин ладунка зурриятан тайyiba иннака сами'уд дуа. Экинчи дуа. Аллахумма арзуқна ауладан салихин деп дуа кылсаңыз болот. Мына 3 дуа. Жаттап алыңыз. Анан иншалладан үмүттү үзбөй дуа кылып туруш керек иншалла. Чоң рахмат, Христиан келишинен бар болуңуз. Барыбыз бар болойлу. Саламатсыздарбы? Мен намазымды бир маал окусам болобу? Жумушта шартым болбой, окуй албай жатам. 5 убакыт намаз фарыз. Бир маалдан баштаңыз. 2, 3, 4, 5 кошосуз. Бирок караңыз, 5 убакыт намазга мисалы, сиз шартым болбой, окуй албай жатам деген шарт болот. Бул биздин шылтоо эле болуп калышыбыз мүмкүн. Кечкурун жатасыз үйгө келип. Эртең менен баары бир турасыз. Ошо 2 маал ес деген сөз. Кандай дедиңиз? Турабы, эми бар да эми. Эми түштө, эми таңдан кечке чейин дем албай иштегенди көргөн жокмун мен азыр. Тим более кыргыздар. Кыргыздарда 2 обед, 3 перемена болуш керек да бир иштегенде. Ошондо пешим азыр шам бардыгы болот да. Алла Таалама чексиз шүгүрлөр кыргыз кылып жараткып койгон. Намазга бергенде убактарды токтой тур деп эле намазды оку. Мен кээде тамак аштын туздун идиштердин үстүн жабам деп унутуп калам. Түнү менен калып кетет. Мунун канчалык зыяны бар? Макруh болот. İdiş ayaktарды пайгамбарыбыз айткан жаап жаткыла деген. Биз просто бекапарбыз да. Бекапарбыз. Эгерде айтса $100 берем жаап жат десе, эчкимиз унутпайбыз аны. Просто унутуп калабыз ушуну. Бирок пайгамбарыбыздын насаатында зерикпейли. Намаз окуп атканда Фатихадан кийин зам сүрөнү ар дайым бисмилла менен баштайбызбы? Жок, карап туруңуз. Namazda okup atkanda, meyli al farız bolsun, vacip sünnet nafil bolsun. Meyli mi? Biz kol baylagandan keyin özümüz okup atkanda avuzu bismillah'ni bir jol aytабыз. Dağı Fatiha'nı okuyuz, içinizden amin deysiz, zam sürönü sırası başlayız. Bismillah siz. İkinci reketke turganda da. Akıllı, turdunuz. Fatiha menen zam sürönün ortasında Bismillah'ni okuyasız.
кээ бир мазхабтарда окулат. Ошолордон китебинен окуп же болбосо угуп калышыңыз мүмкүн да. Бирок биздин мазхабта Фатиха менен Зам сүрөнүн астында окулбайт. Албетте Фатихадан алдын бисмилла окулат. Устаз, азан тууралуу кененирээк айтып бериңизчи. Азан шааирил ислам, исламдын улуу белгилеринен. Азан айтуу сүннөт. Бул азан Алла Тааланын өзүнүн дааваты. Азан качан шариятталган? Мадина шаарда пайгамбарыбыз хижрат кылып көчүп келгенден кийин Меккеде намаз окуу кыйын болчу. Жашыруун окуйт эле, качып окуйт эле. Мединага келгенде Алла Таалам машалла эркиндик берди. Жамаат менен намаз окуганга мүмкүнчүлүктөр болду. Эми жамаатка кантип чакырабыз деп кеңеш болду Мединада. Ар ким ойлоп не кылабыз, бирөө сунушташты. Баягында сур тартайлы, ал болбойт деди. Коңгурок кагайлы, ал дагы болбойт деди. От күйгүзүп тияк бияк чакырайлы. Алардын бардыгы мажустардыкы, жөөттөрдүкү, христиандардыкы андай болбойт. Кантип намазга топтолобуз деген пикир болду. Ар кимдин башында гам кетти. Ойлон бир чечимге келишкен жок, үйлөрүнө кетишти. Үйлөрүнө кетсе, бир сахабанын түшүндө, ал сахабанын аты Абдулла ибн Зайд ибн Абдурраб деген. Ушундай сахаба болгон. Абдулла ибн Зайд деп кыскасы айтат. Ошо киши түшүндө көрдү да, бирөө келип эле азанды толугу менен үйрөтүп кетти. Келүүчү дейт, мүмкүн Алла Таалам периште жибергендир. Келип толугу менен азанды үйрөтүп кетти дагы. Таң атканда бул жүгүрүп келди пайгамбарыбызга. Келип айтты: "Я Расулалла, мен кече түнү ушундай түш көрдүм. Мынандай сөздөрдү бирөө келип үйрөттү. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар." Аягына чейин азанды башынан аяк айтты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бунун бардыгын укту дагы, анан айтты: деди, мына ушул Алла Тааладан берилген бизге белек. Ушуну биз мусулмандарды намазга чакырганга кылып алайлы дешти да. Албетте, ас-салату хайру минан наум деген сөз бар го. Бул Билал разияллаху анху айткан. Хайяла сала хайла фалахтан кийин Билал разияллаху анху айткан мунучу. Ошонун бул жакшы сөз экен, кошуп койгула деп пайгамбарыбыз коштурган. Хорошо? А бирок Умар разияллаху анху келип айтты пайгамбарыбызга: "Я Алла, Расулаллах, ушу азыр сиз айтып аткан сөздү мен 20 күндөн бери түш көрүп атам" деди. Эртең келип айтпайсыңбы аны деди эле. Уялдым да дейт. Болду, анда уялсаң, Абдулла ибн Зайд сооптун баарын алып кетти деди мына. Ошол эми кыямат күнгө чейин канча азан айтылса, канча жерде азан айтылса, кыямат күнгө чейин бардыгынын сообу Абдулла ибн Зайдке кетип атат да. Абдулла ибн Зайд. Азыр бир жерде багымдат. Бизде азыр машалла куптан. Дагы бир жерде болсо азыр пешим. Бүткүл дүйнөдө азан токтобойт. Билесиз да? Токтобойт, азан токтобойт. Эми таң атып аткан жери бар. Эми күн батып аткан жери бар. Эми алхамдулилlah азан токтобойт. Ошонун баардыгын сообу Абдулла ибн Зайд берди. Болсо Абу Дауд шарифтин риваятында Hazreti Umar radıyallahu anh 20 gün görgөн экен. Бирок уялып айта албадым эле дейт да, кап деп калды да. Сооктун баары тиги алып кетти. Бирок караңыздар, пайгамбарлардын түшү вахий болот, пайгамбар эместердин түшү вахий болбойт. Анда бул сахабанын түшү менен азан бизге келдиби деген эмеге түшүнбөстүккө барып калбайлы. Сахабанын түшүн пайгамбарыбыз бекемдеген, ошонун себебинен кийин анан бизге шариятталган. Пайгамбар сахабалар бир түш көрүп эле мынтип койсо ошонун баары шарият боло бербейт. Чүнкү шарият Алла Таала айткан болот, жана пайгамбар айткан болот. Бул көрүп ушундай көрдүм, туурабы туура эмеспи деди эле, пайгамбарыбыз туура деп бекемдеди. Пайгамбарыбыздын бекемдеген себебинен шариятталды. Түшүнүктүү болдубу? Пайгамбарыбыз бекемдеген себебинен шариятталды. Жөндөн жөн эмес да. Эстегенде азан боюнча бир маселени айтып коеюн. Азан айтылганда биз азанга жооп беришибиз керек. Бул сүннөт. Кайталап эле жооп беребиз ичибизден.
Allohu akbar dedimiz, biz içimizden de Allohu akbar'ı aytamiz. Aşhadu en la ilahe illallah dedi, içimizden aytamiz. Aşhadu enne Muhammed Rasulullah dedi, içimizden aytamiz. Hayana solaga kelgende la havle ve la kuvvete illa billah deyiniz, josu özünde de kaytalasanız bola berek. İki rivayette teң var da. Hayal falahta da la havle ve la kuvvete illa billah deyiniz, josu hayal falah dep koyunuz. Ha. Andan keyin as-salatu hayru minan nawm dep koyup bagımdatda. Siz dagı kaytalanız. As-salatu hayru minan nawm. Sadaqta ve bararta degende qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Andan keyin Allohu akbar deb aytasiz, la ilaha illalloh aytasiz. Salavat aytib bitgandan keyin, azanni qaytarib aytib bitgandan keyin bir salavat aytasiz. Sünnet bo'yicha. Хорошо? Azanni so'zlari qaytalaymiz. Ikkinchisi bitgandan keyin ne aytamiz? Payg'ambarimizga salavat aytamiz. Payg'ambarimiz aytgan Muslim sharifning rivoyatida kim azanchının azanның sözün qaytalab turib, andan keyin manga salavat aytsa, keyin Alloh taoladan manga vasila surasa, ağa men şafaatim vacip bo'ladi deganda. Men şafaatim vacip bo'ladi degan. Demek birinchi ish qila turgan azanni qaytalaymiz, ikkinchisi payg'ambarimizga salavat aytamiz, uchinchisi emi azanning duosini qilamiz. Allohumma robba hadihi da'vati tamma was salati qa'ima آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Uşul жерге чейин. Пайгамбарыбыз айтканы мына ушул жерге чейин. Андан кийин эми пайгамбарыбыз дагы бир улуу фазилет айтып койгон. Ад-дуа байнал адан вал иқама ла юрад. Азан менен кооматтын ортосундагы дуа кайтарылбайт, сөзсүз кабыл болот деген да. Ошон үчүн ушул учурдун экөөнүн ортосунда дуа кылып калыш керек экен да. Сахабалар сурашты, "Я Расулуллах, кайсы дуаны кылайлы?" дегенде, пайгамбарыбыз айтты, "Афият сурагыла" деген. Аллахумма инни ас'алука ал-афва вал афия фид-дунья вал ахира. Tirmizi'nin rivayeti бул. Ya Allah, men senen geçirimdүүлүктү сурайм. Жана сак саламатчылык, амандыкты сурайм. Дүйнөдө дагы, ахиретте дагы. Ушуну сурап калсаңыз, кыска дуа, бирок азан менен кооматтын ортосунда кабыл болот. Ушу сүннөттөрдү карабызбы иншалла? Аллахым калды. Убакыт барбы? Азанга 2 мүнөт калды. Саламатсызбы? Атам сакалыңды ал деп урушуп жатат. Эмне кылсам болот? Кызмат кылыңыз. Алланын алдында ыйлаңыз. Атаңга белек бериңиз. Атаңызга дуа кылыңыз. Иншалла Кудай кааласа, анан жүрөгү жумшайт деп ойлойм иншалла. Пайгамбарыбыздын берекелүү сүннөтүн жүздөн кетирбегенге аракет кылыңыз. Такыр дагы эле түшүнүгү жок, аталыктан кечип берем, ана мына дей бере турган болсо, анда бир аз кыскартыңыз. Жакшы жубай туш келиш үчүн кайсы амалдарды кылыш керек? Күнөөдөн сактаныш керек. Аллага жакшы күмөндө болуш керек. Эки ишти кыла бериңиз. Башка адамдардын көңүлүн көп ойлойм. Өзүмдү ар дайым акыркы орунга коем. Кантсем болот? Баарын ойлонуп, аябай тынчым кете берет. Машалла. Кудайым берген экен сизге. Башкаларды адамдын көңүлүн ойлогон чоң нерсе. Бир мусулмандын көңүлүн көтөрүү бүткүл дүйнөдөгү инсандар менен жиндердин санынан да көбүрөөк ибадатты соо жазылат. Мусулмандын көңүлүн көтөрүү чоң нерсе. Менин кашым бала кезден эле аз. Анан кашымды жазатайын десем, дарат өтөт экен. Боёп берип коюшат да, жолдошум болбой атат. Эмне кылсам болот? Жооп айтып коюңузчу. Шариятыбызда пайгамбарыбыз тыюу салган каш тергенди. Хорошо? Каш терген тыюу салган да. Бирок кашты койгон боюнча айтылган эмес. Эгерде каш өтө суюк болуп, кунигирээк көрүнүп турса, ошондо азыр мисалы чач коюп атышпайбы? Бул жагына келип алып тиктирипчи, ошого окшогонго уруксат берилет да. Эми тек койгонуңузга жетпейт. Бирок такыр ушундай кунигирээк болуп атса, каш койдурам десеңиз, койдурса болот. Дарат кусул өтөт. Албетте баягы татуировкадан андан өтпөйт. Ошол да апасын. Себеп дегенде ал жакта уже боёк бар. Намазда
зам сүрөдө жаңылып калса, жаңылуу сажда окуйбузбу же намазды кайра башынан окуйбузбу? Намазда жаңылуунун түрлөрү бар. Фарыз калып кетсе, башынан окушуңуз керек. Эгерде важип калып кетсе, жаңылыш саждасы менен толук кыласыз. Устаз, жолдошумду жек көрөм, колунда бар, бай, бирок мени иштеп продукты ал дейт. Бүгүн сахар жокпу деп мени 2 жолу башка чапты эле, эсимди жоготуп жаптым. Жолдошум жумага барат. Bir жерге барсак сен ал дей берет. Мен 10 айлык баламды таштап иштеп келем. Ал үйдө отурат, жумуштан келсем тамекиге акча бер дейт. Кандай амал кылып оңдосом болот? Аллаху акбар. Биринчи иншалла гайрат кылыңыз, сабыр кылыңыз. Жакшы дуа кылып, анан кийин жакшы жолдошуңуз настроениясы жакшы болуп калганда акырын айтыңыз. Алла Таала сизди мойнуңузга койгон экен, бизди багуу. Бул мусулман. Эркектердин мойнунда. Аялды, бала чаканды багуу эркектердин мойнунда. Анан жакшылыкка кылып иншалла жакшылыкка чакырыңыз. Сураныш иретинде, буйрук иретинде эмес, сураныш иретинде айтып, калганын иншалла ибадат менен, зикир менен, Куран менен, Пайгамбардын сүннөтүнө бекем боло бериңиз. Дуа менен Кудай кааласа иншалла жолдошуңуздун жүрөгү да жибип, иншалла оңолуу жолуна түшүп калат. Амин. Аллахумма лакал хамду куллуху ва лака шукру куллуху ва лакал мулку куллуху. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, настагфирука ва натубу илейк.